Мен айттым, менин ишим акыркы 1,5 жылда саясий кырдаалдан улам созулуп келген деп сот ишине кийлигүүчүлөр болгон. Бирок бүгүнкү чечимде бийликтин, тагыраак айтканда ошол Садыр Жапаровдун кийлигишкен болбош керек. Анткени ал кийлигишкенде иш балким башка жака бүтмөк. Баарыбызга белгилүү, декабрь айында биз Садыр Жапаров менен эл алдында каттуу кайма чыкканбыз. Садыр Жапаров да ушул иш боюнча бирөөлөрдөн уккан сөзүн айтып койгон да. Мына ушундай бирөө менен жеке мамилесине, өзүнүн көз карашына карабай президент сот иштерине аралашпаганы бул абдан туура, ушундай болуш керек. Мен ойлойм, бүгүнкү бийлик менин ишимде эле эмес, башка иштерде дагы ушундай объективдүү, адилеттүү позицияны карманат деп. Албетте, мына 4 жыл өттү. Не деген жакындар азаптарды көрүштү. Канча адамдар партиялаштар кейип сөздөрү кыска болуп жүрүштү. Мына эртеби кечпей адилеттүүлүк болду. Кечиксе дагы эми биз сотуна дагы, прокуроруна дагы, бүгүнкү бийлигине дагы рахмат деп мындай айтып коюшубуз керек. Мындай окуя жомоктогудай болуп биз менен эле токтоп калбай, ар дайым ушу күнөөсүз адамдар соттон ыраазы болуп, акталып чыккандай болуш керек. Анан досторго, партиялаштарга адилетсиздик үчүн наразы болуп бизди колдогон биздин көптөгөн граждандарыбызга терең ыраазычылык билдирип, өзүмдүн атымдан, үй бүлөнүн атынан чоң рахмат айтам. Эч кимиңиздер мындай жалган жалаага, мындай кырсыга кабылбаңыздар. Аман болуңуздар. Чоң рахмат. Рахмат жакшы.